Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Биздин бүгүнкү сабагыбыз Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча жыйынтыктоочу интеллектуалдык адабий коллаж сабагы болмокчу. Чыңгыз Айтматов атабызды баарыбыз тең билебиз. Кыргыз адабиятында эле эмес, дүйнөлүк аренага чыккан, бардык чыгармалары бүт дүйнөлүк тилдерде которулган, дүйнө элинде кандай сыйлыктар бар болсо, Нобель сыйлыгынан башканын баарына ээ болгон жазуучу. Демек, биздин адабий коллажыбызда коллаж деген эмне экендигинен баштайлы. Бул француз тилинен кирип, ар кандай кездемелердин өөнүнөн, ар башка сүрөттөрдөн куралып, бир бүтүн композицияны түзүү деп аталат экен. Ал эми биздин коллажда болсо, сүрөттөр, ребустар, логика жана суроолор менен иштөөдөн бир бүтүн адабий коллажды түзүп чыкмакчыбыз. Сабагыбыздын темасы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына адабий коллаж. Билим берүүчүлүк жагы суроолор менен иштөөнү үйрөнүшөт, билимдерин жыйынтыкташат. Өнүктүрүүчүлүк жагы суроолор менен иштөөнү үйрөнүшөт, категорияга ажырата алышат, бат ойлонуп тез жооп беришет. Тарбия берүүчүлүк жагы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын урматташат, мекенчил болууга калыптанышат. Анын үстүнө балдар, силер 11 классты бүтүп аткандыктан Чыңгыз Айтматовду Манастан кийинки эле бетибизге кармай турган сыймыгыбыз, ошон үчүн Айтматовду башка элдерден дагы мыкты билишиңер керек. Кандай көрсөткүчтөр талап кылынат? Окуучулар сабакты өздөштүрөт эгерде билимин тереңдетип жыйынтыкташса, бат ойлонуп тез жооп берүүгө калыптанышса, ыкчам чечим чыгарышат, жана чыгармаларга урмат менен мамиле жасашса, мекенди сүйүүсү артат дейт. Анда эмесе сабагыбызды баштадык, балдар. Биздин бул адабий коллажыбыз 3 категориядан турат. Биринчиси эмнеси ашык деп логикага арналат. Экинчиси ребустарды чечмелейбиз жана үчүнчүсү Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына байланышкан суроолорго жооп беребиз. Баштадык. Кайсы сөз ашык? Диалект, апийим, бөлтүрүк, дүрбү, дөө, төө. Айтматовдун чыгармаларында кездешкен, жашоосунда кездешкен сөздөр бирөө ашык. Албетте туура таптыңар, бул дөө деген сөз ашык. Кайсы сөз ашык? Кат, фуражка, аксак, товар, Луи, Лувр. Лувр өрдөк энеси, Луи Арагон Жамиляга баа берген инсан, кат согушка, согуштан, фуражка, аксак. Демек, товар Махмуд Кашкардын сөздүгүндөгү сөз экен, ашык. Кайсы сөз ашык? Чыңгыз Айтматовдун географиясына байланышкан терминдер. Хельсинки, Брюссель, Европа, Париж, Нарын, Талас, Ысык көл. Ооба, балдар, туура баамдадыңар. Бардык жердин баарында болду, дүйнөнүн 4 тарабында, Нарындан башка жерде. Демек, Нарын сөзү ашык. Кайсы сөз ашык? Форум, диалог, дүйнөлөшүү, таңкы бий, манасчы, котормо. Кана, өзүңөр таап көргүлө. Жакшы. Кийинкиси. Айтматовдун чыгармаларындагы каармандар: Бекей, Сейде, Жамиля, Алия, Алиман, Толгонай. Мындан ашыгы Алия, Роза Рымбаеванын Алия деген ыры. Кийинкиси кайсы сөз ашык? Таш чайнар, Каранар, Кирииск, Баталгы, Сыйыртмак, Акбара. Мына силер угуп жүргөн, окуган каармандардын аттары. Баталгы башын алган аспап, Сыйыртмак ашык. Андан кийинкиси ребустарга өттүк, балдар. Мына экранда көрүнүп турган кичинекей күркө, киоск күркө дейт. Андан кийин алфавит, анын астында сандар турат. Ушу сандар боюнча кубалап, кайсы бир чыгарманын аты катылып жатат, ошону табабыз. 1, 2, 3. Кеттик кийинкисине.
Мына астыңарда турат англис тилинен бул сөз эмнени билдирет, немис тилинен экинчи сөз эмнени билдирет, жана орус тилиндеги стадия, этап, тур деген сөздөр жана кийинки сөздөр менен жамгыр жана бир куштун сүрөтү, бир чыгармасы катылып турат мында. Эгерде баамдагыч болсоңор, дароо эле таптыңар балдар, азамат болдуңар. Кийинкиси деңизби, көлбү, дайрабы, океанбы, кандай? Суу, жандык жана кайыктагы ата бала. Мында да бир чыгарма жашырынып турат. Кийинкисине өтөбүз. Суунун ар көзүнөн бер көзүнө сеңсели салынган бир нерсе. Бу дагы бир чыгарманын аты. Буну оп-оңой табасыңар. Жакшы, кийинкиси дүпүйгөн чоң чынар тереги, чынар багы плюс жана астында сүрөттү карагыла. Муну ай дейсиңерби, жер дейсиңерби, кайсынысына окшош болуп атат? Жана астында мал жайылган жай. Бир чыгарманын аты. Мында дагы мына даана так сезгич болсоңор дароо эле табасыңар. Кумдагы издер жана бир чыгарманын аты бул жерде катылып турат. Кийинкиси мына Рим сандары, астында араб саны, карылар жана көрүп турган жагымдуу сүрөт. Кайсы чыгарманын аты катылып турат. Кийинкиси бул оп-оңой эле болду. Күн желесиби, бул эмне? Сүрөт өзү эле айтып турат. Жакшы, эми мындан кийинки категория азыр чыгармалар боюнча суроолор. 24 суроодон түзүлгөн, бирок мен убакытка байланыштуу мунун 10-ун гана берем балдар силерге. Ону менен гана иштейбиз. Мен тез-тезден окуйм. Силер бул сабактын шарты боюнча мага тез жооп бергенге аракет кылышыңар керек. Кана биринчи суроо 4. 4-үнчү суроо. Жамиляда эң башкысы эмне жөнүндө айтылат? Жамиля повестинде башкы эмне жөнүндө айтылат дейт. Кийинкиси 7-чи суроо. Гүлсарат повест үчүн Чыңгыз Айтматовдун алган сыйлыгы. Кайсы сыйлыкты алды эле? 8-чи суроо. Ак кемеде эмне үчүн бала сууга балык болуп сүзүп кетет? 13-чү суроо. Кийинкиси деңиз бойлой жорткон ала дөбөт повестинде эмне үчүн 4 адам өз жандарын өздөрү кыйып кетти? 15-чи суроо. Ой, мунову жаман кантет жеңе? Ушунуку беле? Мунову деген диалекти кайсы диалектиге кирет? 15-чи суроодо. Андан 18-чи суроо. Чыңгыз Айтматов роман жанрына качан, кайсы чыгармасы менен кайрылган? 19-чу. Түнкү сугат, Асма көпүрө, Ак жаан сыяктуу аңгемелеринен кийин түз эле кайсы повестин жазган? Чоң, жакшы, барандуу повести жазылган. Андан кийинкиси 20-чы. Кыргыз жазуучулардын ичинен кимдин чыгармасын которгон? Чыңгыз Айтматов өзү кыргызча жазып орусчага которуп, орусча жазып кыргызчага которгон. Андан сырткары дагы бир кыргыздын адабий дөш аасынын чыгармасын которгон. 22-чи суроо. Эмне үчүн чыгармаларын орус тилинде жаза баштаган? Эмне себептен? Жана акыркы суроо 24-чү. Кассандра Энтамга чыгармасынын идеясы эмнеде? Мына балдар, Чыңгыз Айтматовду ушул суроолорду билсеңер, жогорку окуу жайына барып тапшырганда, кийин дагы окуп атканыңарда дагы мекенин сүйгөн, ата уулдарын урматтаган инсан катары өсүп жетилип келатканыңарды далилдеген. Демек ушул суроолорго жооп берсеңер, анда биздин сабагыбыз максатына жетти деп эсептейм жана саламатта калгыла балдар.